Жаштын тилегин Кудай берет деп бекерден айтылган эмес да. Жакшы тилек жарым ырыс деп да бекерден айтылган эмес. Биз жаштар бир кумалак бир карын майды чиритет деп да айтылат да. Ошондуктан жаштар биздин келечегибиз жок дебестен, жаштар алдыга өз максаттарын коюп, алдыга умтулуш керек. Кантип умтуласыңар? Албетте, сиз айтып атпайсызбы, эртеден кечке агент менен болот депчи. Ар нерсенин чеги болот. Ошол агентке кирүүнүн дагы чеги болот да. Ошол агентке киргенде дагы чек менен кирип, чек менен болсо, бунун бардыгы өз нугу менен кетет да. Силер чегинен чыгып кетесиңер. Мисалы, агентке киргенден кийин болду, башыңар айланып эле чыга албай отура бересиңер. Түнүм менен. Китеп окуй эле, түнүм менен агентте отура бересиң. Мисалы, ошондойлор толтура экен. Мисал жанагындай чеги менен десе, пиво ичкенде деле чеги менен дейт, анан карасаң мас болуп жүрөт. Өткөндө жанагы выпускной вечер болгондо, мына толтура мектептин балдары ичип алып жүрөт. Мектептин бүтөрү менен ичип атат. Уже алкаштай болуп жүрөт. Көчөлөрдө кыздар мас болуп, жанагы выпускник деген эми менен минтип машиналарды коюп берип жатат. Анан кана силердин келечегиңер? Бир кумалак бир карын майды чиритет болуп атат да. Алардын жаштардын арасында дагы билимдүүлөрү бар да. Алардын бардыгы эле ошондой эмес. Биздин мектепте мисалы үчүн андайлар бар болсо дагы, биздин мектепте жалпы окуган окуучулар андай эмес да. Бар болушу мүмкүн, бирок алар аз санда деп ойлойм мен өзүм оюмдачы. Жылда эле ушундай окуялар болот. Таласта 10-чы класстар чыгып алып, 11-чи класстар. Мектеп бүткөндөн кийин барып алып туруп, машиналерден 10 чакты киши бир машинага отуруп алып туруп авария болуп өлүп атат да. Көп жолу атат. Жыл сайын ушундай кырсыздар болот. Балдар, кыздар кыйкырышып, чуулашып, бири-бири менен машина менен кубалашып жүрөт. Ушу кайсы өнөрүңөр бул? Каяктан ким үйрөттү силерге ушуну? Агай толук деле жаңылган жок деп айта албайм. Мисалы үчүн, ар бир эле талаш жергесинде эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ушундай көрүнүштөр толтура. Бул алардын бири да эмес, миңи да эмес да. Мындай көрүнүштөр толуп жатат. Ошол көрүнүштөрдүн сиз бирин айтып кетесизби? Ошондой эле жаштар мисалы үчүн бүтүрүү кечелеринен кийин жаштар мас болуп көчөдө жүрбөш керек. Анткени жаштар биздин келечегибиз десек, анда жаштар биздин түк келечеги жок болуп калат. Ошондуктан жаштар мисалы үчүн бүтүрүү кечелеринен кийин көчөгө чыкпастан, машиналар менен антип жүрбөстөн, жаштар эртеңки келечегим кандай болот, мен кандай окууга тапшырсам, кандай максат менен жашайм деп, ошол максат коюп, жаштар эч убакта андай болбош керек деген ойдомун. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы.